Саламатсыздарбы, урматтуу Леди KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто өзүнүн ажарлуулугу, ар бир ролду өзүнүн ийине жеткире ойной алган чеберчилиги менен элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон таланттуу актриса Калипа Таштанова болмокчу. Калипа, саламатсыңбы? Саламатсызбы. Убактын тардыгына карабай, биздин чукул чакыруубузга карабай, каршы болбой, биздин суранчубузду четке какпай келип бергениң үчүн ыраазычылыгымды билдирем биринчиден. Экинчиден, сага суроомду узата берейин. Негизи эле могу акыркы учурларда аябай активдүү иштеп атасың кино тармагында, бул чөйрөдөчү. Анан бирок мындай карап көрсөм, сен өзүңүн кесибиң актрисалык эмес экен да, журналист экенсиң, Анан кандайча бул актрисалыкка келип калдың эле? Бул эмеде окуп жүргөндө актерское мастерство деп өтөт экен, актерлук чеберчилик депчи, универденчи. Ошол жактан кичине өткөнгө, андай-мындай эмелерге, маараке, шан-шөкөт эмелерге катышып, алып баруучу болуп мен калчумун. Мүмкүн ошондон кичине калгандыр. Бирок мектепте деле бар болчу, мектепте спектакльдер ойночубуз. Жакшы мугалимдерибиз ойнотуп, мындай бир эмени көрсөтүп койчу. Анан мүмкүн ошолдон калганбы? Анан кийин ошо журналистиканы бүтүп, анан кийин эле жашоонун шарты менен алыстап кеткем журналистикадан дагы. Анан кино жаатында ошо режиссерлорум көрүп калып, анан келип калгам да. Кичине кезиңде актриса болгуң келчү беле? Негизи ушундай ар бир кыздын кыялы болот го, чоңойгондо мондай болом, тигиндей болом дегенчи. Жок, эмнегедир андай деле жок болчу. Көрөсүң тасмалардын, кинолордун, сериалдардын, биздин убакта сериалдар эмелер көп болчу. Ошолорду эле көрүп коюп эле, мындай суктанып эле карап калчысың, башка жакта жашоо бар экен депчи, элестетип элечи. Мындай оюмда да жок болчу. Биринчи жолу 2012-жылы киного тартылып турсуң, Темир Бирназаровдун киносуна тартылып турсуң. Болгондо дагы мындай бисмилла дегенде эле аябай ажиотаж жараткан, атың сразу эле таанылган киного тартылган турбайсыңбы? Мындай тандоо ошондо чечим кабыл алуу кандай оор болду эле? Мен билген эмесмин да, бул кино чөйрөсүнүн такыр билбегендиктен, баягы бала биринчи басканда там-тум этип билбейт, кайерде баш керек, эмне кылыш керек. Мен деле ошондой болуп кеттим. Биринчи эле эме кылганда сценарийди ошо раматылык атам алып келип окуткан. Мен билбейм, эме кылбайм, менин атам да баары бир. Мен кыска убакыт аралыгында бир гана Кыргызстан эмес, Орусия, кошуна Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан өлкөлөрүнөн да көрөрмандарды топтой алдым. Билем, алардын арасында эки өлкө ортосунда бизнес жүргүзгөндөр бар, саякатты сүйүүчүлөр бар, же жөн гана миграцияда жүргөндөр бар. Леди KG YouTube каналымдын мына ошол көрүүчүлөр үчүн акча которуудагы эң ыңгайлуу жолду айтып бермекчимин. Т-банктын Black картасы бул Россияда иштөө жана жашоо үчүн ыңгайлуу дебиттик карта. Азыр аны жаңы уникалдуу дизайнда өлкөбүздүн кооз жаратылышы менен буйрутма кылса болот. Т-банк бул Тинькофф банктын жаңы аталышы. Анын кардарлары Россияда жашап жана иштеген Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жарандары болуп саналат. Анткени картанын көптөгөн маанилүү артыкчылыктары бар. Банкты сизге ыңгайлуу болгон тилде колдонуу мүмкүнчүлүгү. Т-банк колдонмосу кыргыз, өзбек жана тажик тилдеринде, ал эми төлөө кызматы тажик жана өзбек тилдеринде иштейт. Акчаны Россиядан комиссиясыз которуп туруңуз. Чет өлкөгө жалпысынан бир айда 5 миллионго чейин которуу болот. Нактылай акчаны Т-банктын банкоматтарынан гана эмес, башка банкоматтардан дагы комиссиясыз чечип алыңыз. Бул картаны башка банктардын карталарынан же накталай акча менен акысыз толуктап туруңуз. Картаны тариздөө үчүн сизге Россиянын жарандыгы керек эмес. Болгону сүрөттөгү шилтеме аркылуу өтүп, форманы толтуруңуз. Картаны акысыз тариздеп, сизге Россия боюнча ыңгайлуу жерге жеткирип беришет. Чамдаңыз, биздин кайталангыс жаратылышыбыздын сүрөтү бар карталардын саны чектелген. Мындай картаны тариздеп алсаңыз, туулган жериңиздин кичинекей элеси ар дайым жаныңызда болот. Баягы көптү көргөн жашоонан бүт нерсени атам менен кеңешчимин, алып келип анан ушинтип атат, мен чакырышты десем, сценарийди окуп көрөсүзбү десем, кел окуп көрөйүн деди. Анан атам түшүндү, мен түшүнгөн жокмун сценарийдин канчалык оор экенинчи. Анан окуп эле, кызым, мен ишенем, сен алың жетет, бүттү, мен бар депчи. Бирок сен бул чөйрөдө билбейсиң эмнеге даяр болуш керек депчи. Анан барып көр, жактырып алабыз десе,
макулдугун берем деди да. Анан мен да барып калганан баары жалпы жамаат менен макулдашты. Менин немемди кастингден өттүңүз бүт жагынан деп. Анан атама эле айтсам мен сөз бергем, колдойм, эми аягына чейин сенин жаныңда болом колдойм деди. Анан башталды. Башталган чын эле болгон неме жан дүйнө аңтарылды. Негизи кино менен адамдын аң сезимин өйдө көтөрсө болот экен, ылдый түшүрсө болот экен да, ошону билдим. Ошондон бери чексиз ыраазымын ушу жаратканга, ушу чөйрөгө келип көп нерсени үйрөндүм, көп нерсени өзүмө ачтым. Темир Бирназаров баягы режиссер катары сенин көрөгөчтүгү менен сенин бир даанылар бар экенин сезген го анда. Анткени ага чейин таптакыр роль ойнобосоң, эмне үчүн эмне сени тандады экен деген суроо жаралат да. Ошо бул режиссерлордун ушундай көрөгөчтүгү, сезимталдыгы, кыракылыгы болуш керек. Темир Бейкеде өзү да ушундай аябай орусча айтканда тонкий мындай адам го. Ар биринде көз карашы, кыял жоругун карап туруп эле адамдын эмесин, потенциалын билип коет экен да. Ошого ыраазымын. Ушу Темир Бейке ошондой эле көрүп эле кыргызсыңбы деп жардамчы кыздарын, экинчи режиссер кыздарларын жиберип сурагыла, кимкен, улуту кимкен, кыргызбы, оруспу деп. Анан ошо келип сурап биринчи келишкенде ошону таң калып калдым да, эмнеге сурап атышат деп. Анан кыргызча сүйлөйсүзбү деп, мен кыргызмын, эми кыргызча сүйлөйм, ооба кыргыз болсоң кыргызча сүйлөйм деп. Ошол жаатта көрүп эле менин потенциалымды көрүп туруп, анан кийин өзү дагы үстүртөн бир сыра өттү. Подготовительный период болот да. Тасмага даярданыш, проектке даярданыш убакыты. Ошондо актерский эмелерди өтөт да мага. Азыркыга чейин ошого айтам, жакшы баягы ыстатка түшсөң, мугалимге түшсөң, жашоо эмең да ошондой жеңил өтөт экен да. Мен азыр ошо ыраазымын, анткени азыр кандай гана проект болбосун, тасма болбосун, мен ошо Темир Бейкенин алган билимимди, алган эмени, тажрыйбамды салам, ошо менен иштешем да. Аябай көп жеңил болот. Анан ошондойдун артынан эле мындай уда эле кетти окшойт да, клиптериң, кинолоруң. Экинчи, биринчи эле клип болду, ушуну сыймакпай экенин андан кете берди да. А негизи эле роль тандоодо мындай капризнийсиңби? Кандай ролдордон мисалы баш тартат элең? Эми бизде азыр бүтүндөй эле кыргыз кыздарын баары эле эме кылып атпаш керек, жанагындай ачык эмелерди көп эме кылышпайт эле режиссерлорчу, мындай ачык сценасы бар, тасма тартпайт да, бирок андай болсо эмет баш тартам. Бирок кээ бирлер бар, баягы неме тартыш керек деп анан дублершаларды алат. Бирок эң башкы эмелеринде сиз тартыласыз, а ортолорунда ушу дублерша керек дегенде андай болуп кандай эле жок, макул дейбиз. Анткени салым кошуш керекти депчи. А ушул чыгармачылык жолуңдагы өзүңө өзгөчө жаккан ролуң, анан мындай бир жакпаган ролуң барбы? Кудайга шүгүр жок андай. Андай жок. Мен ар бир эмеге менин жан дүйнөмө, жүрөгүмө кирип чыгат. Ошон үчүн жакты жакпады деп айта албайм, анткени ар бири мен жашайм. Ар бири менен мындай сыймыктанам. Кичинекей эпизод болсо да, аны ушундай эме менен ойноп беренге аракет кылам да. Өзүңдүн жашооңдо ойногон учурлар болду беле, мисалы чоң роль болбосо дагы, балким эпизоддордо? Өзүмдүн жашоомдо жок. Мен мындай эмелерде бар, клиптерде, анын кыска эмелерде. Эми ошо турмушту көрсөтөлү деп элечи, баягы күнүмдүк эле оокат кылмай, тамак кылмай, балдар үчүн камкордук кылып, баягы бактылуу энеликти, баягы ошол эле тасмабыздан жана балалуу болбой аткан мени ойнош керек, бирок өзүмдүн балдарым бар, Кудайга шүгүр деп. Бирок ошо күнүмдүк эле жашоодо эмелерди ойноп. Анан баягы ролго киргендечи, бүт жан дүйнөң менен полный өзүң арнашың керек да, мисалы туурабы? Анан бүт бир образга кирип алгандан кийин ошондон чыкканга чейин кандайдыр бир убакыт керек болобу? Ооба, ал ролдун оордугуна байланыштуу болот. Аябай оор болсо мен үчүн кыйын эле да, анткени мен айтып атпайсызбы, билимим жок да, актерский билимим жок. Калган билимдүү бул жаатта жүргөн актер, актрисаларга мүмкүн жеңил болот да, алар билет да техникасын, эмелеринчи. Мүмкүн аларга бир күлкүмүштүү бир башка бир нерсе болушу мүмкүн, эми кантип эле чыкпасын депчи. Анан бирок мага мен үчүн анан кыйын эле болот, анткени айтып атпайм, өзүмөн пропуск айтып салам да, өзүм өткөрүп жан дүйнөмө киргизип алам да, анан кайра кантип чыгарышты билбей кыйналам да. Мүмкүн ошон үчүн элдерге мындай жакын болуп жүрөктөрүнө бир түнөк алып аткандыр дейм да. Баары бир деле бирок ошонун баарын жүрөгүңө жакын кабыл ала берсеңчи, эми жүрөктө эле калбайт го, кандайдыр бир техникаларың, өзүңдүн бир эме ыкмаларың болсо керек.
Ошо аны билбейм, бирок бир эле мен баягы сейилдеп чыгам, көбүнчө жөө басам, элди аралап, мындай базар кыдырып эме кылганда баягы жашоого кирип кичине мындай унута түшөсүң, унута түшүп, мындай кичине өзүмө келип, мындай жашоонун мындай бир башка бир нугун көрө баштайсың да, анан кичине жүрөктү ылдыйлайт да. Чынында кыйын, чындап эле жүрөгүм ооруйт кадимкидей. Бирок эми башка билбейм дейм. Кеч болсо дагы ошол билим алсаң, балким мындан дагы бийик тепкичтерге көтөрүлөт элем, билим алсам деген ой келди беле? Болгон, бирок эми биздин аяк затка көп нерсе кыйын болуп калат экен да. Анткени баягы турмуш курасың, бала төрөйсүң, антип эле убакыт өтүп кетет экен. Анан кийин баланды төрөгөндө аны дагы энедей тутулуш керек. Баягы кайын журт, ата эне, бир тууган, ошо элиң жериңе да ушундай тутулуп беришиң керек экен. Анан бир жерден бир эки суроо болот экен, же толук кандуу үй бүлөнү тандашың керек, же толук кандуу ошол эмени баягы ишти тандашың керек депчи. Анан бул кино чөйрөсүндө ошондой болуп калат экен. Анан мейли эми кандай болсо да, кичине болсо дагы баягы эмемди акырын майда бассам да өзүм мекенимде, өзүм жеримде балдар менен акырындап эме кыла берейин, өзүм ишимди кыла берейин. Болсо болду, болбосо башка ишти эле кыла берейин деп эме кылып аткам. Калпа, мен ойлойм да, баягы актрисанын жолдошу болуш үчүн же мындай бир өтө бир түшүнүктүү адам болуш керек, же болбосо ошол эле чөйрөдө жүргөн чыгармачыл адам гана түшүнөт болуш керек деп ойлойм да. Сеники ошондо кайсынысына кирет экөн? Мындай айтсак, мен көп эле ушу мен азыркы күнгө чейин көп эмелер, мурунку тарыхый инсандарды, актер, актрисаларды биздикиндей эмес, башка өлкөлөргө изилдеп карайм. Аяктан деле экөө бир чөйрөдөн болсо да, болбосо дагы жашоо куруш кыйын экен да. Анткени бул биздин деле мына алыс кетпей эле Таттуу Турсунбаева деле жолдош экөө бир эмеде иштешти экен, театрда. Ошондой болсо дагы, мисалы сен күндөп түндө жүрөсүң, съемканы эми баарыбыз түшүнөбүз. Мисалы жакында эле Индияга чейин барып келиптирсиңер, ошондой учурларда кантип үй бүлө менен чыгармачылыкты мындай айкалыштырасың дейм да? Эми жеңил эмес, оор. Бүтүндөй менин үй бүлөмө, балдарыма өзүнүн оорчулугу тиет, албетте. Айтып атам го, мен баягы үй бүлөнү кургандан кийин ага да ошондой тутулуп беришим керек депчи, аракет кылам болушунча. Анан бул жерден албетте мен үй бүлөмдөн дагы баягы жоопкерчилик алып мага колдоо көрсөткөн ошол эле бир туугандарым, апам, иним, келиним, жолдошум, алар ошо түшүнүп, эми алар деле пенде да, кээ бир жерден чындап кыйналып болбой калдым деп мындай баш тартып, бүгүн жокмун үйдө, бүгүн кетем деп калгандарын деле түшүнөм. Анткени алардай адам, алар деле пенде, айтып атам го, ошо алар да жашоосун жашагысы келет, анан бүт эле мага байланбайт да депчи. Анан кыйын эле болот, бир топ эле кыйын болот. Бирок эми жашоодо ал бир гана бул кино чөйрөсүндө эмес, ал бүт эле чөйрөгө байланыштуу да. Анткени биздин баягы белгилүү Акрамов деген хирург деле айткан, мен жашоомдо бүтүндөй ишке арнап койгом, үй бүлөдү курган жокмун дейт. Эмнеге мен бирөөнүн кызын алып дейт, аны мага туткун кылып, монду байлашым керек дейт. Мен күнү түнү операция жүрсөм, жумушта жүрсөм, уктайм, кабинетте бир эле кичинекей кроватта уктайм депчи. Үйгө барбасам, балдарымдын бетин көрбөсөм, эмне үй бүлө куруп дейт да, бирөөнүн да жашоосуна балта чаап дейт да. Көрүсүз, ушунчалык адам жоопкерчиликти алган, бир жакты эме тандады да, эркек баш менен ошо эркекти тандады. Анан анда өзүнүн түйшүгүн көрдүңүзбү, кандай? Ар бир нерседе бар дейм да ошондо. Жакында сен да бир интервьюңду көрүп отуруп, сенден да ушундай бир көз карашты байкадым да. Мындай сен үй бүлөлүк темада, сен баягы аял эркектин мамилесине болгон темага болгон көз карашың өтө эле мындай демократиялуу экен да. Туура бамдадымбы? Эми муну болсо мен мисалы үчүн мурун мен азыр баягы орусча айтканда типичный эмеде рядовой ойлонуп жүрчүмүн. Мен да кыргыз кыздарындай болуп, балдарындай болуп, мен да ошондой ойлончумун. Могу кино жаатында айтып атам, келип мен баягы адамды баягы кеп кыла тургандан мурда жашоосун, баягы тагдырын, сен ошол адамдын бүт кийимин кирип басып көр деген эмени мен азыр ар бир адамдын жашоосун жашап атам да. Анан кээ бирде болот, өзүм үйүмө келип, өзүм жашоом келгенде шүгүр деп жакамды кармайм. Кээ бирде баягы жаман эмени дагы ойногондо да, карманды ойногондо дагы ал жамандыкка бул жыргал жашоодон келбептир деп жаным кейит да. Ошол учурда ага ушул эле мүмкүнчүлүк болуптур. Башка жок болуптур. Айла жоктун ошого аттаныптыр деп аны да түшүнүп, анан ошондой демократичный мындай бир көз караш келди да. Анткени мен деле азыр айтып атам, ошол эле жолдошумдун, ошол эле балдардын ордуна коюп,
өзүмдү элестетем, анан айтам жок, болбойт мындай депчи. Чын бул жан дүйнөсү бар, мунун да өзүнүн көз карашы бар, багыты, бир кандай десем, жашоого бир башкача бир эмеси бар депчи, кадамы бар. Баары эле мага байланбаш керек дегенде эле ошондой эле жолдошумду делечи, мисалы үчүн анын ордуна мен өзүмдү коюп көрдүм. Анан ошол себептен эле келип чыгат. Анан ошондо сенин көз карашың менен азыркы демократиялык көз карашың менен аныкы мындай туура келеби? Жал түшүнбөйбү сени? Баягы эме экен го, неме жаныңда кандай адам болсо сен да ошондой эмең болуп калат деп, көз карашың, баскан турганың депчи. Кудайга шүгүр, азыр бир эмеде карап мындай түшүнүп калды. Анткени мындай карап турсаңыз, мен актриса болбой оор төшөктө жатсам эмне кылат эле? Ага ушинтип башына байлайт беле баары. Сен аялың карашың керек, минтишиң керек деп. Элестетиңиз, ага кандай оорчулук болмок. Жашоодо ар кандай нерсе болор экен, анан ошондо деле мен мисалы үчүн эме кылсам деле айтмакмын, жок жашоомду жаша деп. Азыр деле күндө эле баягы эмеде маалымат немесинде көрүп атабыз го, аялы ооруп күйүп кетти, күйөөсү бар башка үй бүлө куруп кетти депчи. Анан мындай карап отурсаңыз, андай деле эме жок, ал деле ойлогон жок да. Ал атайын бар кылган жок, күйөөсү бар атайын бетин күйгүзбөй инвалид кылган жок. Ал да жашагысы келип атат, бир эле жашоом бар деп атат, көрдүңүзбү? Анан бүт жакты карасак, мындай адам бири-бирибизди буюм катары эмес, чыныгы адам деп бирибизди кадырлап бакташыбыз керек да. Сен меники болдуң, меники болушуң керек дебей, бири-бирибизге күйүп-пышып турсак, мүмкүн жашоонун бир топ жеңил болмок да. Биз өзүбүз оорчулук кылып алабыз да. Ушундай бир каякта бир эмелер мененчи, билбейм каяктан чыккан, алар мындай болуш керек деп, жок, жөн эле жашашыбыз керек. Бир жашоо керек да. Жеңил эле жашоону берген бизге Аллах Тааламчы, баарынанчы баягы жаныңдан сүй, колдоо депчи. Анан жок, биздики андай жок да. Мен кыйналып атсам, сен да кыйнал депчи, болду да, ушундай да. Дагы бир нерсени айтып турсуң, баягы биринчи жашооң жөнүндөчү. Биринчи жашооңду көпчүлүк ойлошот экен, баягы актрисалыгын түшүнбөй, анан ушинтип ушундан улам ажырашуу болду депчи. Чындыгында ошондой болду беле? Чындыгында эми аякта жок. Мен актрисалыкка баягы өзүмө бир эме болсун деп, кандай да айтсам, балам экөөбүзгө бир калкан болсун деле чыккан болушум керек. Анткени бизде мындай чын айтсам акыйкаттык жок. 19 жаштагы кыз эмнени билет жашоодо, эчтекени билбейт, жашоого дагы даяр эмес убакта, анан башка бир үй бүлөгө түшүп, анан жашоонун өйдө төмөнүн көрүп, өйдө төмөн дегенде бул баягы жокчулук эмес, жокчулугун деле көрдүк, квартираладык, общежитияда жашадык, баарын көрдүк. Бирок ошентсе дагы баягы жашоо ушундай, сен чыдашың керек деген, аны да чыдап эмне кылдык. Бирок бир гана эме, ошо зордук зомбулукту эч бир аял заты чыдабаш керек. Эч бир бала көрбөш керек. Анткени ошол эле күйөө, ошол эле жигит үй бүлөсүн эмнени көрсө, кийин уядан учканда ошону алат, ошону берет экен өзүнүн үй бүлөсүнөнчү. Ошону эске тутуп коюш керек экен. Анан меники такыр андай болгон жок. Мен ошо үй бүлөдөн, ошо өзүм үй бүлөмөн камкордукту, ушундай сылык сыпат, ушун кыздарды ушундай көкөлөтүп, тарбиялап, карап барктаган жерден таптакыр башка жерге түшүп калганым аябай чоң сокку болду. Бирок ошо атамдын айткан сөзү, жаманды көрүп теңелип, жаман болуп кетпе кызым, бийик тур андан депчи. Анан азыр ошо ойлойт элем, ойлогондо эмес, даже кээ бирде кыялданам да, ошо биздин ар бир жаштар турмуш курардан мурун баягы бир институт болсо, кантип күйөө болуш керек, кантип келин баягы жубай болуш керек деп, эки жактан даярдап, анан кийин мындай турмуш курушса депчи. Даяр эмес болсо, баягы тияктын да ата-энеси, бияктын да ата-энеси жөн эле ортодон жеп, экөөнү чайнап коет экен да. Ошондо сен баягы мындай идеалдуу үй бүлөдөн чыгып, башка жакка туш келип калдың да, Анан ошондо кандай зордук зомбулуктун башын кылтыйттың да? Ошондо зордук зомбулук көрдүң беле? Бизде азыр эми аябай чыгып атат, бул мурунтан эле бар экен. Мен ошондой эле көп айтпаш керек, чыдаш керек, антыш керек, мынтиш керек деди. Анткени мен өзүмдүн ошо тиякта жашоодо, турмушта көрдүм ошонун баарын. Алардын үй бүлөсүндө бул нормалдуу көрүнүш экен да. Мен үчүн бул нормалдуу эмес. Ар бир кызга ошондой болуш керек да. Ошол үйдөн бир тууганы, байкелери, атасы камкор кылып, ушундай бапестеп тарбияласа, ал да ошондой талап кылат. Ал мындай нерсеге барбайт да. Анан биздикилер үйдөн да ошондой кылган үчүн кийинки кыздар да турмушка чыгып чыдай беришет окшойт деп койдум. Ошон үчүн бул өнүгүп кеткен, өсүп кеткен, аябай өрчүп кеткен да. Андай болбош керек да.
Анан андай болбосо жашоо жеңил эле да, жакшы эле эме дейт. Экөө ажырашам деп, экөө мушташып кырылабыз деп үйлөнбөйт да, жайланбайт да, чынбы? Көбүнесе ошондой чыгат экен да. Анан азыр бизде ошол көпчүлүк кыргыз айымдарында баягы ажыраштыбы, болду ошо менен жашоо бүттү деп калышат да көпчүлүгүчү. Анан бирок ошондон кийин деле баягы жакшынакай жашоо бар экенин, бул акыркы чечим, ажырашуу бул акыркы чечим эмес экенин мына өзүңө окшогон айрым келиндердин мисалын да көрүп атабыз да. Эми мен сурайын дегеним мондай да, баягы сен балаң менен келдиң, анан аны баягы экинчи бүлөгө батырыш психологиялык жактан аял үчүн аябай эле мындай оор болот болуш керек деп ойлойм да. Анан мындай таптакыр бири-бирине чоочун эле эки эркекти тил табыштырыш оңой эмес менимчечи. Анан ал эмес баягы өз баласын деле кээде ортого түшүп каласың го, атасы менен баласынын ортосуна түшүп ортодо көпүрө болупчу. Анан ушул жагын кантип жөндөдүң сен? Өтө эле оор. Албетте, бала менен мен канча сөз угасың, анан биздин эмеде, чөйрөдө баягы эрден чыктың, бала мененсиң дегенде эле мындай экинчи сорт катары аял заты көрүп калышат, андайларда жок эмес. Анан бир топ эле кыйын болду. Анан баягы жолдошумдун түшүнүп, кээ бир жерден унчукпай, кээ бир жерден колдоп мындай көтөрүмдүү болгонун аябай жардам берди болуш керек. Анткени ошол жактан дагы баягы биринчи турмушумдан эмелер кичине кошумчалап атышты да. Бала баары өзүнүн эмесине тартып ар кандай эмелерди сүйлөп келип калса, атайын баягы ызы чуу чыксын, чурчатак чыксын дегенде дагы ошону унчукпай жутуп алган дагы баягы жолдошума баа бердим. Ошонусуна ыраазымын. Бирок калганын баары эле бүт эле энеде, аял затында экен. Аял зат өзүнө ишенип, белин бекем бууп чыкса, анан жоопкерчиликти өзүнө эле алыш керек. Баягы ажыраштым, ата-энем сен ажыраштың деп ата-энесине жүктөбөй, же баласына жүктөбөй, баягы өзүнө алып, ошондой мындай бир нукка түшүш керек да. Мен деле эме кылганда ата-энем карашып багышып атты, бирок ошондо да атам айтып атты да. Биз түбөлүктүү эмеспиз, кызым. Жашоо сеники депчи. Кааласаң бир балаң менен жүр, кааласаң турмуш кур, биз жардам беребиз, болгон эме кылабыз, колдоп жаныңда жүрөбүз. Биз түбөлүктүү эмеспиз, биз бар да. Болгон жагынан колдоо көрсөтөбүз. Дагы эметпесең да баягы мүдүрүлбөс туяк болбойт. Аракет кыл деп эме кылып да. Ошого дагы атама ыраазымын. Жакшы үчүн эле ошону айтып эме кылган үчүн. Азыр ошо турмушум, балдарым, атам кеткенде, каза болуп калганда ошо балдарым аркылуу жашап кеттим дейм. Анткени ойлоп аттым. Өзүм эле ойлоп, кээ бир балдарды угуп калдым, мен апам бар, атам бар деп, жигиттер деле аялым кетсе кете берсин, ата-энем бар да болду депчи. Анан ошондо да ойлойм, ата-энеси ушунча өздөрүн ойлойт. Эртең ал түбөлүктүү эмес да, ата-энеси, апасы кетип калса, атасы кетип калса, ал баласы ким менен калат? Үй бүлөсү жок, жалгыз калат да. Же тукумун улабаса, эме кылсаң кандай болот депчи. Ошон үчүн мен атам да ошентип бир көп жерден мындай тууралап, колдоп, коштоп метип атып. Турмуш, экинчи турмуш куруп атканда деле бир топ оор болду. Жеңил эле эч нерсе жок да. Анан атам да ошондой: Москва не сразу строилась дей берчү. Өзү орус мектепти бүткөнчү. Анан кызым, коркпо. Бир бетиң чапса, экинчи бетиң тоз. Кудайга шүгүр, чын эле. Оор болот, албетте, жеңил эч нерсе жок да. Балаң өзүң менен болду да? Өзүм менен, Кудайга шүгүр, өзүм менен өзүм тарбия бердим. Мени анткени дегеле бул ааламды, бул эмени аял зат эле кармап, аял зат эле түздөп кетет экен. Өзүнүн акылдуулугу менен, нарктуулугу менен, ошол эле эркекти эле төрөп, бир эмеге тарбияга түшүрүп аткан аял заты да. Ошол эле зордук, зомбулукка эме болгон эркекти деле ошол эне бир багытты көрсөтүп атат да. Мен деле мисалы чыдагам атаңа ошондоп мен сабап жүрчү, эмне сенин аялың чыдабайт дегендерди жок эмес. Бери талаң, бери чыгар эшикке деп баласын айттырып чыгарып, келиндерин чыгарып ийген дагы энелер жок эмес. Чынбы? Ошон үчүн көп эле эмени билбейм азыр кыздар кандай кабыл алат. Бирок мындай карап отурганда көп жоопкерчилик бизде. Бала боюңа бүткөндөн бери ошо жалынып, Кудайдан жалынып, өзүң баскан турганын баарын мындай адал кылып, баягы илим алып, билим алып мен кылсаң, бала ушу жатындан алып эле ошондой жакшы бир тукум болуп чыгат дейм да.
Мен жеке оюм ошондой да. Ошол сен жөнүндө маалымат топтоп отуруп баягы балалыгыңын жөнөкөй өтпөгөнүн билдим да. Азыркы сенин ийгиликтериңе ошол нерсенин таасири тийиши мүмкүнбү? Себеби көпчүлүк учурда баягы ошол нерседен уланбай тырышып атып бала адам мындай бир ийгиликке жетет экен да, көбүнчө ушундай бир балалыгы татаал өткөн ийгиликтүү инсандарчы. Ошолордун катарына кошсок болобу дегеним да, сен дагычы. Эми азыр айтып отурсак, биздин мен курактуу балдар, кыздар, улан жигиттер, мырзалар, кыздар азыр ушу менин чөйрөмдө иштеп жүргөндө баарыбыз кыйынчылыктан өтүптүрбүз. Биз баягы бир урап калган бир доордун эмесинде учунда илинип, жаңы доордун башында мындай илинип, эки жакты мындай калып калган биз экенбиз. Барды да жокчулукту да көрүптүрбүз. Ата-эне бир туугандарыбыз көбүнө Россияга кеткендер болду. Көбүнө осубай ичип, кыйналып, ордунда эле калып калган болду. Жумушу жок, эч нерсеси жок да. Менин деле болгон ошо классташтарым, азыркы чөйрөдө иштеп аткан балдар, кыздарды уксам баарыныкы ушундай өткөн. Ошондуктанбы баарыбыз мындай тырышчак болуп, баягы барга көппөй, жокко чөкпөй эме кылып жүргөнүбүздөнбү. Чындап эле айтат, менде баягы көп документальный эмелер, тасмалар көргөндө аяктан да ушундай ошол эле Сталинди бала чагын аябай кыйын өткөнүн, атасынан зордук, зомбулук көргөнүн, атасы баягы камчы жасачу экен, ошо менен бутка чаап дайыма сабачу экен да. Анан ошол себептен ал баягы керзөтү кийип жүргөн. Узун кылып ошол бутуна катуу тийбесин деп ошону кийип өмүр бою ошону кийип өттү го. Көрдүңүзбү, анан кандай чоң инсан болду да. Анан баягы жашоо кыйын болгон сайын адам ошончо күчтүү инсан болуп, ат күлүгү камчы эме кылат дегенде жакшы көрөт. Ошондой болуп калат экен да. Ошон үчүн мен эле эмес, бүтүндө бир азыр Кыргызстан, азыр мен деп аткан чыгып келаткан баары эле ошол доорду көрүп, азыркы доорго чейин жашап келаткандан жакшы такш алып тажрыйбасы менен келатат да. Анан барчылыкта, жалаң барчылыкта жүргөн эмелерге кичине бир башкача эме болот го дейм да. Анан алар эч нерседен коркпой, мындай түштү сынды деп адамдын көңүлүндө эле эсептешпей калат го. Биздин доордо ушунун кыйынчылыкта сиз деле көрүп каласыз. Азыр бизге мындай сүйлөшө турган бир адам таппайсың го, анткени баары эле мындай мунун баары тигинин баарыбы айдаганың барбы дегенде эме кылышат го. Ошон үчүн адам канчалык оор эмени көрсө, ошончолук чыйралып, ошончолук бышып мындай жашоого тыңыраак болот го дейм да. Ал доордун кыйынчылыгы өзүнчө, анан ошого кошумча болуп дагы силердин атаңар кырсыктап калыптыр, Ал кандайча болду эле? Ошо жумуштан келип эле шашып, ошо жаандан кийин бакка чыга калса, ошо зымды кармап алып, зымда ток бар экен, ошо менен кулап түшүп эле баягы күтүлбөгөн жерде эме болуп калды да. Ал да бир сыноо экен. Бирок ошентсе дагы апам бизди чачыра тийбей чогултуп, атамды бутка тургузуп, маңдайында, балдардын маңдайында жүр деп коюп берген. Биз ошого эле сүйүнүп эле Кудайга шүгүр деп келдик жашап. Көз өткөнүнө канча болду? Көз өткөн 8 жыл болуп калды. 8 жыл болуп калды. Сен бүгүнкү ийгиликтериң көрбөй калыптыр да? Көрбөй калды. Бүгүн эле жана эстеп алып, жаңы тасмагазы тартып атабыз. Жаңы проектибиз бар, ошакта дагы кичине бир атага байланыштуу нерселер бар болчу. Ошону эстеп алып айтып атам. Азыр болгонуңузду азыр айтып берип, өзүнчө бир күлчү жерден күлүп, кеңешиңизди угуп отурмак экенмин деп калам да. Анткени ошо мен ушу жолго түшүп атканда айтып берип кендемди элестете алчу эмесмин да. Бирок аябай ишенчимин, атам айтып атса, демек ошондой болот депчи. Анан азыр ошого атам айткандарын эстеп алып эле айтам да, атам туура айтчу экен, ушунча көрөгөч болчу экен депчи. Ошондо биринчи эле кинону көрүп калдыбы же кандай? Биринчи киномду, тасманы көрдү, клипимди көрдү. Анан ошо акыркы көргөн клипи жана Кудама кызым деген клипти Мирлан Байековдукун эме кылды. Ошондо көрүп аябай сүйүндү эле. Ошондо сүйүндү. Анан сен де ушун турмушка узаткан эмелериң бар эле, ошо эме ырга жакшы клип чыгарышыптыр деп алып калганда, бирок ага чейин угуп жүрчү, бирок клибин көрө элек болчу. Анан мен клибинде тартылам эткени аябай бир башкача эмеси менен көрүп алганда. Жаткан жери жайлуу болсун эми. Тагдыр экен, ушундай экен. Апаңардын ден соолугу жакшы болсун, өмүрүн берсин дегендей, Анан баягы ушул силердей татынакай, таланттуу, акылдуу кызды тарбиялаган ата-энеңе рахмат. Сага да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз анда. Маегиңе чоң рахмат, Калипа. Сизге дагы. Шуну менен биздин маегибиз аягына чыкты. Кийинки көрүшкөнчө.